спортсмендер. Ушул биздин бүгүн 15 сентябрь Төлөс айыл өкмөтүндө Айтамга айылында жакшы саамалык башталганы турат. Ушул саамалыкты баштап бериш үчүн ушул сөзгө биринчи мен Төлөс айыл өкмөтүнүн башчысы Адыл Музраевичти чакырайын. Андан ары Адыл Музраевич өзү мыйрак турганда жакыныраак эмеге жакыныраак. Ассаламу алейкум. Урматтуу бүгүнкү ушул спорттук иш-чара салтанаттын катышуучулары, Төлөс айыл өкмөтүнүн жаштары. Мына бүгүн ушул биз көптөн бери ушул Төлөс айыл өкмөтүнүн эли менен Төлөс айыл өкмөтүнүн жаштарынын жакшы мына биздин агабыз Аким Музраевичтин колдоосу менен ушул жакшы өңкү иш-чаранын башталыш алдында турабыз. Бүгүнкү иш-чарага ушул азыр Төлөс айыл өкмөтүнүн ушул айшында уюштурулган иш-чараны ачык деп жарыялаймын. Азыр ушул иш-чараны ачыбынан бери жакшы дубасын берип, ушул спорттук бүгүнкү иш-чаранын жакшы өтүш үчүн өзүнүн дубасын берип сөз берсек Мухаз ажыга. Bismillahirrahmanirrahim. Birinчиден урматтуу Төлөстүн жигиттери, ушул жерде катышып тургандар, урматтуу ушул мына жакшы бир көрөлгөнү уюштурган, ушунда баш көз болгон, мана баардыгыбыздын университеттерден акаңыздар болгон Аким Эшматов, жана өкмөтүбүздүн жетекчиси, өкмөтү жана башка сыйлуу коноктор, бүгүнгү бул жыйын өтө бир жакшы. Мен өзүңүздөр билесиздер, диний кызматкер болгондон кийин dini көз карашта азыркы мына шу спорт боюнча бир аз мен токтолгум келет. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын бир хадисинен ва илмил адиян. Эң зарыл илимдер эки түрдүү болот дейт. Эки түрдүү илимдин дагы эң биринчиси дене тарбия илими деген. Андан кийин дин илими, андан кийин башка кесип илимдери деген. Эмне үчүн бул жерде дене тарбия илимини биринчи орунга койду дин? Себеп кайсы бир мусулман адамдын ден соолугу чың болсо, ошол адам динге дагы жакшы кызмат кылат. Алла Таала буйруган бардык фарз амалдарды дагы колдон келишинче толук аткарат. Өзүңүздөр билесиздер, намаз болсун, орозо болсун, ажыга баруу болсун, зекет берүү болсун, ошолордун эң биринчиси да ден соолук турат. Эгер ден соолугубуз начар болсо, намазды дагы көңүлдөгүдөй кылып, өзүнүн эрежелерин окуй албайбыз. Орозо кармай албайбыз. Ажыга бара албайбыз, жана башка. Ошондуктан ислам дини бул спортту, башкача айтканда дене тарбия илимини биринчи орунга койгон. Ошондуктан сиз биздер дагы ушул хадиске сөйөнүп, мына колдон келишинче мына спорт менен машыгып, күчтүү болуштукту биз ниет кылышыбыз керек экен. Эмне үчүн? Пайгамбарыбыз экинчи бир хадисинде дагы мен үммөттөрүм ичинде күчтүүраактарды мен өзүмө жакын көрөм деп. Күчтүү болушлук үчүн, дени соо болушлук үчүн албетте биз спорт менен машыгышыбыз керек. Ошондуктан бул болуп аткан чара өтө бир жакшы иштерден бири болуп, Алла Таала şu sizlerge daim den soğuk versin, işinizler ilgiliktүү bolsun. Üçüncüden dağın bir yolu, ona şu dene tarbiya iliminde, başkaça aytkanda sportta en birinci niyetimiz ıntımakçılık, birimlik boluş gerek. Bu yaşlarda ıntımakçılıkka, birimlikке çakırış gerek. Oşanlıktan sizler dağın daim birbirinizler menen ıntımak bolup, birimlik bolup, birbirinizlerde urmatlap, sıyılap, yürüyüşünüzlerden ben soranamım. Dağın bir yolu, bir hadisinde bayan kılıngan, den soğuk bolsa, güçlü bolsa, bul dinge jakşı kızmat kılat dedik. Emne üçün degende den soğuklu adam her daim dinde dağın birinci orunda turgan. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam din birinci jayılışta dağın şu dinde çakıruğuda en birinci den soğuluğu çın jigitlerdi tandap oşolardı jönötken. Dağın bir jolu bir hadiske toktolayın. Sizler buna den soğuluklu bolup
Başkaça aytkanda күчтүү болушуңуздардан максат күчүңүздөрдү жакшылыкка сарптаңыздар. Күчүңүздөрдү элдин, журттун жакшылыгына, пайдасыга сарптаңыздар. Ошондо шариятка туура келген болот. Аддалу алал хайр кафаилихи. Ар бир нерсеге бир үндөө салуу, ошого бир салым кошуу, ошону уюштуруу, ошол жакшы ишти кылган менен бирдей соопко жетишет деди. Мана буну айтыштан максат, мана инибиз Аким Эшиматов сиздерди şu Töölөстүн жаштарыны бир ынтымакчылыкка чакырайын. Ден соолуктун очогу болгон, ошо спортту машындай кылып уюштурайын деген максатта өзүнүн салымын кошуп, канча иштери болсо дагы таштап, мана ордодон келип, сиздер менен бирге отурушу бул өтө жакшы нерсе. Алла Таала Аким Эшиматов сизге дагы ден соолук берип, дайым şu элиңизге, журтуңузга шундай кызмат кылып жүрүштү Алла Таала өзү насип кылган болсун. Алла Таала şu бүгүнгү жакшы жөрөлгөнү ийгиликтүү кылып, Алла Таала дайым жакшылыктар менен бүтүрүшүн насип кылсын. Дагы бир жолу бүгүнгү майрамыңыздар кут болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рахмат. Алла разы болсын. Шаранын мындайча айтканда демеушісі десек болот. Ушул Аким ака, Акимовичке берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу Töölөстүн жаштары. Барсаңарбы? Азаматсыңар. Урматтуу туугандарым, үгөлөр, Töölөстүн жаштары. Силерди көрүп мен аябай сүйүнүп турам. Töölөстүндө да жаш балдар бар, тубай келечеги кең балдарчы. Себеби менин максатым назы көрүдастар, Кыргызстанда мамлекеттин негизги көйгөй болгон биздин жаштарга кандай болбосун жакшы жакка буруу максатта. Көрүп атасыздар, көп жаштар азыр туура эмес жолго түшүп кетип, ар кандай жол менен балдар, жакшынакай таптакай балдар, ата энесинин дубасын алган балдар барып адашып калат. Ошондуктан мен деле мисалы үчүн силерге бул мусулманчылыктын бир парзы болгон балдарды колдоо максатта жаштарга жакшы бир жакка буруу максатта, себеби спорт бул чоң жакшы нерсе. Спорт деген айтылган бул тынчтыктын тереги депчи. Ошо тынчтыктын тереги катары, ынтымактын белгиси катары Töölөстүн жаштарыны жакшылыкка, ынтымакка тартуу максатта бул жерде мына биздин чогуу ушул инициативный группа бар, балдар бар, кылыч баш болгон көп балдар бар. Ушул балдарга чоң рахмат. Негизи баарыбыздын максатыбыз ынтымак болсо ийгилик болот деген жакшы ниет сөз бар. Андан кийин балдар баарыбыз эгерде спорт менен машыккан болсок, денебиз таза болсо, коом таза болот. Мен ойлойм, Töölөстүн балдардан Төлө өтө чоң жакшы, илгерки тарыгы терең калк болгон, эл болгон. Ошондуктан ойлойм, силерден жакшы келечекте жакшы таланттуу инсандар чыгат, спортсмендер, таланттуу инсандар. Себеби бул азыркы негизи көрүп дүйнөдө уже мода бой беспал уже калды уже. Негизи уже өттү олимпийский оюндаргачы. Футбол тоже олимпийский игра. Ошондуктан аз баардык дүйнө жүзү негизи спорттун бурганы бул олимпийский вид спорт. Футбол, баскетбол, бокс, борьба дегендейчи. Ошондуктан мен калай айтам, сен Кудайым күч кубат кайрат берсин, оомат берсин. Баарыңыздарга жеңиш каалайм. Жеңишти күчтүүлөр жеңсин. Анан негизи максат, урматтуу жаштар, чын максат силерге ынтымак, негизи ынтымак балдар. Кандай гана болбосун, эч кандай мындай бир жаман мындай саясий интерес жок. Негизи максат Töölөстө кандай болбосун, кандай акыбалда болбосун, келечекте ынтымакта жүрсө, жакшы команда болуп чыкса, ар кандай спорттончу, анда биз сүйүнөбүз. Ошондо биз эч карап турбайбыз, кол кабыш кылып колдоп турабыз. Ошон үчүн урматтуу жаштар, мен колуман келишинче силерди колдоймун ар тараптан. Күчтүүлөр чыксын, кыйындар чыксын. Мына силер келечек алдыңарда. Азыр ошол спорттун бүгүн башталыш күнү футболду ойногондо кааларым жакшы, чыныгы спорттун маданияттуулугун көрөсүздөр. Ынтымакты, эч кандай күч колдонбогула. Спортто негизи искусство болсун да, жакшы ынтымакта, ийгиликте, достукта оюн кылсак, өтө жакшы болот.
мен ойлап отырмын, дағы бір қаларым бар біздің судьяларғачы. Судьяларға аябай қалыс болып беріңіздер, барыны бірдей болып, бірақ судьяны айтқан судья болуш керек. Еш уақыттан өзбір болмағына. Судья зорлық істеп бүт отырып керек. Ошол үчүн мен қаларым біздің баштаған жақсы спорттық іс-шарабыз игілікті бүтсін, сүйінішті бүтсін, ынтымақ менен достықта бүтсін. Барыңарға ийлик каалайм, барыңа жеңиш каалайм. Кыргыздын кыйындыгын, талантын, үрп-адатын даңазалады. Кыргыз элдеги дүйнө жакшы таанып, жакшы ийгиттер болду. Ошол көчмөн оюнунда чоң алтын медаль алган биз инибиз Марлен. Сага чоң рахмат. Алла разы болсун. Устазы Калбек Палман, сага чоң рахмат. Молодец. Биз аяка бара албай калдым, бирок ошону аз пайдаланып, ошол Марленин биринчи месте алган үчүн өзүм лично ушу балага приз берип коем. Ийгилдер болсун. Кулатыңыз болбосун, багылуу. Додан спорт клубунун Төлөс айыл өкмөт фонд жетекчиси тренер ушул Каныбекке дагы бир сөз берип коюн. Сиз дагы ушул Төлөстүн жаштарга жакшы өзүңүздү каалап экениңизди айтып койсоңуз. Бирак чыгын, Каныбек бияка. Мынага чыгын. Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, бир туугандар. Ассаламу алейкум, Акмеке, урматтуу меймандар. Аллахтын өзүгө чексиз мактоолор болсун. Ушундай күндүн ачык күнү, эң берешендүү күндөрдүн биринде Акмекебиздин кубогуну биргеликте баардыгыбыз башыбызды бириктирип, ушу Айтамгада жакшы ниет ачылган спорт комплексте өткөзүп атат экенбиз. Аллага мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Биринчиден эле ушу Акмекема эки дүйнө бактылуулук каалап кетем силердин алдыңарда, сиздердин алдыңыздарда. Себеби дегенде биздин кичинекей ушу палуандарыбыздын ийгилиги Акмекемдин салымы менен ушу акаларыбыздын бар экен. Өтөдө бирөө болсо өзүңүздөр көрдүңүздөр, көп жылдардан бери кыйналып жүрдүк элек. Анан ушу Акмекеме таанышкандан бери кыйла жыл болду. Анча жерге мындай айтканда али эркектердин мындай разборкасына чакырганга туура келип калды. Бир кызык окуяны айтып берейин. Ортодо мен учениким Кудайырхан судья болуп турду. Кожоңкулда өтө көп адам бар болчу эди да. Анан бирөө күрөшүп, бир бала мындай туура эмес неме менен ой менен ушу биздин судьябызды шапалак менен ортодо уруп таштады. Эми сиздер өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр, чоң жыйында биздин бала шапалак жеп калды, Төлөстүн баласы. Мен чыдабай анан анамдан Акмекени чакырдым да. Акмекебиз чоң башыны пас кылып келип, ошол баланы бизге кечирим суратып берди да. Бул өтө чоң ийгилик дейм да. Бул биздин балдарга, биздин Төлөстүн балдарга туш болот да. Себеби дегенде өтөдөн бирөө болсо бар дебелей берет экен да бизде. Ошого энди мына бүгүн дагы өтө чоң бир демилге башталып атат экен, Акмеке баштап атат экен. Демек мына бардык Төлөстүн балдары мындай айыл болбостон бардыңар биригип, компания жыл болуп биригип ойноп атасыздар энди. Мен ойлойм, өтө жакшы шагындуу күлүп, эч кимиз настроениябызды өлтүрбөстөн ушу оюнду жакшы көрсөтүп аягына чыгып, жеңүү үчүн Акмекем өзү сыйлайт деп ойлоймун. Акмеке ушу балдардын атынан, жалпы Төлөс балдардын атынан, спортсмендердин атынан, катышуучулардын атынан сизге ден соолук, биринчи очурда ден соолугуңуз бекем болсун. Жакындарыңыз дагы эч оорубасын. Алла таала эки дүйнө сизге бактылуулугун берсин ака. Акабыз болуп дайым башыбызда туруп туруңуз. Рахмат сиздерге. Төлөс клубунун башчысы Кылычбек мына таанышкандан бери өзү жүгүрүп мына өзү маошош эле кичинекей киши. Бирок ушундай чоң демилгени баштаган и уюштурган ушу балдар ушинтип уюштуруп эч калыппастан ушу силер компанияңа жакшы мына биздин мына Төлөстө уюштуруш оңой. Бирок Москва деген чоң шаар бар, өтө чоң шаар. Эли өзүңөр билесиңер өтө көп. Ошол жерде Төлөстөрдүн башын бириктирип, Дилмурат баш болуп Төлөс деп спорт клубу ачкан, Кудай буйруса Акмеке баш болуп мына ошту ачабыз деген ниеттери бар. Кудай буйруса Төлөс деп байрак көтөрөт Кыргыздын, Кудай кааласа. Рахмат. Башын уюштуруп, Москвада дагы Төлөстөрдү бириктирип, жаштайынан ушу Төлөстү ынтымак кылам деген идеологдордун бири менин досум Кылычка эки ооз сөз берсек. Кылыч кыскасы бар. Алдыра келебиз. Алсыраак кылмаңыз. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатуху. Бүгүн келген, ушул Төлөс лигасына келген акалар, агалар, жана достор, өлкөлөр, биринчиден чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ошентип
алтындай болгон убактыңызда аябай ушул жерге келип, ушул Кудай буйруса, ушул формаңар менен ушул лиганын көркүн ачып берүүнүн алдында турасыңар. Силерге Алла ыраазы болсун. Экинчиден, ошол азыркы мезгилде чет жерде иштеп жүргөн Төлөстүн жигиттеринин атынан чоң салам айтам. Алардын көбү Кудай кааласа быйыл болсо кийинки жылгы ушул лигаларга кошулганга ниет кылып коюшту, жана саламын жеткизишти. Эми ушул Төлөс лигасын уюштурууда азыр Каныбек дагы айтып кетти. Бул биз мен Аким агам менен быйыл эле тааныш эмесмиз. Биз 2-3 жылдан бери буга окшогон лигага окшогон Москвадагы Төлөс лигасы бар, 3 жылдан бери ошонун дагы бизге спонсордук этип берет. Төлөс байсоз клубубуз бар, 200ге жакын спортсменибиз бар азыр Москвада. Эл аралык деңгээлде уже 4, мына Дима Жоров бир алдыга чыгып койсоң досум. Ашу досум менен биргеликте ошол жерде ошол балдарды тарбиялап, бир гана Төлөс эмес, ошо Кыргызстандын байрагын көтөрүп жүргөн балдар бар. Кудай кааласа кийинки жылы нагалардын алдында сөз беребиз, ошол балдарды алып келип ушул жерде сиздер менен тааныштырабыз. Бул эмненин жыйынтыгы жана эмнени билдирет? Бул биринчи ынтымак биримдиктин жыйынтыгы. Ушул агаларыбыз баш болуп, калганыбыз каш болуп, ошол жерде Кыргызстандын дагы болушунча байрагын туусуну жогору көтөрүүгө аракет кылып жатабыз. Быйыл Төлөс волейбол командасын дагы колго алып, Аким акам ушул Төлөс волейбол командасын дагы чыгарбайлы дегенден, ошол жерде Кайрат Түкөз баш болуп, ошолорго Аким акабыз өзү спонсорлук кылып, ошол жерде формаларын кылып, ошол взносторун төлөп, Кудай кааласа Нокат айыл өкмөттөрүнүн арасында өтүп жаткан оюндарда бир айда 4 жолу кеминде бирди алып атат. Кудай кааласа 2020-га Кыргызстан чемпиондугуна Төлөстү алып чыгабыз деп атат. Эми сөзүмдү азыраак кылайын. Атайын ушул жерге Москвадан келген балдар бар. Жигиттер сиздерден суранчы, ынтымакта, биримдикте. Футбол бул оюн. Ынтымак, биримдик бул түбөлүк. Ынтымак, биримдикти кылыш үчүн кылымды аракет дегенде тарыхты карап көрсөкчү. Ал эми бир согушуу же кагылышуу же бир адам жаман көрсөтүп кой, бул секундтак иште. Ошон үчүн жигиттер сураныч, ушунча мээнет, ушунча адамдардын назарында болуп аткан жерде, эгерде футболдо бирөөдөн бир айып кетсе, кечирим сурап кое бериңиздер. Сиздер сөйүп койсо, сиздер кечирим сурап кое бериңиздер. Алла ыраазылыгы үчүн. Алла ыраазылыгы үчүн оюн кылайлы. Рахмат. Рахмат кылыч досум, сага дагы ийгилик, үйгүлүк бакыт.